Салам достор, бул видеода биз сиздер менен чогуу Тико автоунаасын карап көрөбүз. Devo Tiko'nun minus plus жактарын айтып бөлүшөмүн жана кыскача толук историясын, тарыхындагы айта кетемин. Ошол себептүү видеонун аягына чейин көрүп лайк басып подписка болуңуз. Келечектеги алдыдагы мыкты видеолорду күтүңүз. Кыргыз автоунаа машина YouTube каналы ар дайым машиналар тууралуу мыкты видеолорду тартып чыгарат. Анда эмесе кеттик. Devo Tiko, Devo Motors Корея компаниянын негизинде иштелип чыгарылган. Жана дагы болсо Варшавада, Румынияда, Өзбекстанда иштелип чыгарылган. Тип кузову хэтчбек, 5 эшиктүү, 5 орунду машина, 5 ступенден турган механика коробкасы менен 3 ступенден турган автомат коробкалары менен иштелип чыгарылган. Машиналардын алдыңкы дөңгөлөктөрү тарта турган болуп иштелип чыгарган. Машинанын узундугу 3 метр 340 сантиметр, кенендиги 1 метр 400 сантиметр, бою болсо 1 метр 395 сантиметрге чейин болуп иштелип чыгарылган. Тико машиналардын салмагы 640 килограммга чейин болгон. Бул машиналар 80-жылдары шаар ичинде минилүүчү машина катары иштелип чыгарылган. Suzuki Alto 3-чү поколениясынын образында иштелип чыгарылган. 91-жылдары болсо Европа аймагына мыкты деңгээлде сатыла баштаган. Тикодон кийин эле моделдерин өзгөртүп, Матизди чыгарышкан. Devo Tiko'nun моторлорунун объемдору 0,8 литрден болуп чыккан. Алардын күчтөрү 41 аттын күчүнө барабар болгон. Бул машиналар 100 километрине 5 литр гана бензинди жейт. Бул машиналар чынында тыпыйып мыкты болуп, шаар ичинде кычык-мычыктарда өзүнү мыкты деңгээлде көрсөтүп, сизге мыкты деңгээлде кызмат кылып бере турган машина. Борбор калабыз Бишкекте бул машиналар анча деле популярный эмес. Бирок эгерде сиз Ошко, Жалал-Абад шаарларына барсаңыз, бул машиналар быжырап кумурска сыяктуу көп. Ошол себептүү түшүңүзгө дагы кириши мүмкүн. Мына ошондо Гүлжигит байкеге окшоп Тико, Тико деп ырдап каласыз. Албетте бул тамаша болчу. Мына ушундай кыскача толук тарыхы жана мүнөздөмөсү болду. Эми болсо минус плюс жактарын карап көрөйлү. Жаман жана жакшы сапаттарын. Плюс жакшы жактарынан баштай турган болсок, машина бензинди аз жейт. Башкарганга ыңгайлуу, шаар ичине мыкты машина. Эгерде сиз машинаны жаңы үйрөнүп жатсаңыз, же болбосо сиздин тууганыңыз, балаңыз, кызыңыз жаңы эле машинаны минип үйрөнүп жаткан болсо, бул машина мыкты деңгээлде жардам берет. Машина өзүнү пробкаларда мыкты деңгээлде көрсөтөт. Парковка учурунда дагы оңой. Машина аябай күчтүү болбосо дагы узак жолдо өзүнү жакшы эле көрсөтөт. Салон жактары жөнөкөй. Тактап айтканда бул эмне, буну эмне кылат, буну эмне үчүн бул жака чыгарышкан, эмне үчүн жасашкан деген суроолор болбойт. Машина түшүнүктүү машина. Жана айтып өтүп кеткендей бензинди аз жейт, запчастары арзан, ремонту дагы арзан. Машина кичинекей болуп тыпыйганы менен чоң семиз адамдарды дагы өзүнө батырат. Машина кичинекей жеңил болгондуктан машина резвый машина. Өзүнө жараша динамичный десек болот. Көпчүлүк габаритный машиналарга салыштырмалуу айылдан шаарга келүү бул машинада оңой. Ош, Жалал-Абад базарларында бул машиналар мыкты деңгээлде сатылат. Печкалары дагы жакшы иштейт. Ичи кичинекей болгондуктан кышында Ташкент болуп калат. Күндүн суук жылуусуна карабастан мыкты деңгээлде от алат. Бул Тико менен мыкты деңгээлде жүк дагы ташыса болот. Микро грузовик деп койсо дагы болот. Бул машиналарда абдан көп мыкты заманбап комфорттор жок болгону менен
Машина күйүп пышып, жан талашып, мыкты деңгээлде сизге кызмат кылып бере турган машина. Мына ушундай любой тешиктерден чыгып кетүүчү Tiko автоунаасынын плюс жактары болду. Минус жактарынан айта турган болсом, минус жактары машина кичинекей, жерге жапыс, безопасность жагы 0 десек болот. Запчастары арзан болгону менен азыркы күндө табыш кыйын. Машина жерге жапыс болгондуктан түнкүсү встречныйден чыккан машиналардын фаралары көздү алат. Машинанын темирлери жука жана машина абдан эле жеңил. Шумализациясы дагы начар. Ходовой жактары дагы абдан эле бекем эмес. Ошол себептүү бул машинанын ичинде бара жатканда тарактайт. Машина өзү тарактабайт, сизди тарактатат. Багажник жагы дагы абдан эле кичинекей. Бүгүнкү күндө чекчейген Тиколорду табыш кыйын. Бирок кантсе дагы бул машиналардын өздөрүнүн ээлери абдан жакшы көрөт. Ошол себептүү ээлеринин жанында Тикоң жаман деп эч качан айтпаңыз. Тикоң Lexus сыяктуу экен деп коюңуз. Албетте бул тамаша болду, бирок чынында эле бул машиналар өз убагында мыкты машина болгон. Көпчүлүк габаритный крутой машиналардын эле ценасында сатылган машина. Ошол себептүү бул машиналар өзүнүн убагында базарларда чек жейип, көптөгөн адамдардын жүрөгүнөн орун алып, кээ бирки адамдар бул машинаны ойлой берип түнү менен уктабай дагы чыгышкан. Мына ушундай Devo Tiko корейский машинанын минус плюс жагы кыскача толук мүнөздөмөсү жана тарыхы болду. Видео пайдалуу болду деп ойлойм. Видео көңүлүңүздү дагы көтөрдү деп ишенем. Ошол себептүү каналга катталып, лайк басып, подписка болуңуз. Алдыдагы машиналар тууралуу туура жана мыкты информацияларды күтүңүз. Кыргыз авто машина YouTube каналы ар дайым сиздерге кызмат кылууга даяр. Саламатта туруңуз. Кыргыз авто машина YouTube каналы ар дайым сиздер менен. Группалардан бөлүшүп, тааныштарыңызга жөнөтүп, каналымды колдоп коюңуз.